Саламатсыздарбы сүйүктүү көрүүчү, студияда мен Жолдубай Рустамбай уулу. Назарыңыздарда Кино Фейл рубрикасы. Бул ирет сиздер менен Бунд кинокомедиясы тууралуу кеп кылабыз. Жана да мүчүлүктөрүн айтып берем. Тасма бир үй бүлөнүн айланасында жүрүп, анда өзүнүн мүнөзү, жашоо образы менен бири-биринен айырмаланган 3 туугандын жубайлары жана ата-энеси менен болгон мамилеси камтылган. Андыктан сыналгыга жакын келип байкап туруңуз. Биз болсо катачылыктарын баштайбыз. Это обязательно, да? Бул фильмде Садык кийип турган медициналык баш кийими кыйга чабалда турган болсо, кадр алмашкан учурда Заматта оңдолуп калды. Ал эми кийинки кадрдагы баш кийимин караңыздар. Шепчекти кие алсаң кийбейт белең деген киши жок. Ой, кино буларбы, ишибиз баштайлы? Бул тасмада кайнежеси келе жатат дегенде келиндер шаштылары кетип, даярданып калышат. Кайнежеси келип, апасы менен көрүшүп жаткан учурда көз айнеги колунда болчу. Жаңы келинди түртүп сыртка чыгарып койгон учурда көз айнеги башына кадалып калыптыр. Кызык, кантип үлгүрдү экен? Бул үйдө менин айтканым айткан. Мен сенин кайнежең болом. Менин айтканыман чыкпасаң, анда жыргал жашоо болот. Уктуңбу? Түшүндүңбү? Бул тасмада Кадыр, Садык, Актилек кичинекей балдарды сүннөткө олтургузушмак. Бирок ал бала качып, суунун астына бекинип алат. Ошол учурда баардык кийими суу болду. Кийинки кадрда жүгүрүп келип токтогон учурда каарманыбыздын кийими кургап калыптыр. Бат эле кургатып алышканын кара. Ой, дасикко. Кыздар үлпөт көйнөктөр салонунун жанынан өтүп бара жатып, карап, же болбосо кирип көйнөктөрдү көрүп өтөт болушуңуздар керек. Апакай үлпөт көйнөк кийүү ар бир эле кыздын кыялы эмеспи? Дал ошондой учур бул тасмада да камтылган. Мен деле апакай көйнөк кийип, башыма фата. Апакай үлпөт көйнөк кийбегем, мен дагы кийгим келет деп жүргөн бул каарманыбызга келиндери сюрприз жасап, көйнөк тандап кийип көрүп жатышкан. Ошол учурда ууру сумкасын уурдап кетет. Артынан кууп жүгүргөн учурда бутунда бөлмөдө кийүүчү бут кийимчин эле. Куу сыртка чыккан учурда каарманыбыз бийик такалуу бут кийим менен жүгүрүп бара жатат. Сумкасын уурдап кетсе, бут кийимин алмаштырганы режиссер көрсөтпөй коюптур. Өзү алмаштырса керек эле. Жакшы жүгүрөт экенсиз, жаштардан дагы өтүп жүгүрдүңүз. Бирок бут кийимин качан, кайсыл убакта алмаштырганы таң калыштуу. Алгач башка бут кийим кийип бара жаткан болсо, кийинки кадрда башка бут кийим. Көп жүгүрүп чарчап калгандыктан ыңгайлуураак бут кийим кийип жүгүрөйүн, билинбей калат деген окшойт. Мен деле адаммын да, Сиздер менен Бунд кинокомедиясындагы кетирилген катачылыктарды карап чыкты. Кызматыңыздарда мен Жолдубай Рустамбай уулу болдум. Сиздер менен эч убакта кош айтышпайм, болгону эфир аркылуу амандашканча достор.